Amansız yoğuda at düzünü Kırgızgan'ı aldırmay Kırgızgan'ı aldırmay Şolbursa tartan göpürü Çoğup'a gelgen er kırgız Çok ese atan mekeme Çoğup'a gelgen şer kırgız Atan kırgız tegirdegi göktөгü Armak olup tekte dura gözdörü Ezetilen yendigiçe kaluşu Erendirdin her oyunu göpörü Her oyunu göpörü Şolbursa tartan göpürü Çoğup'a gelgen er kırgız Çok ese atan mekeme Çoğup'a gelgen şer kırgız Anmazdım topunları turasın Kalktağılan bağalardın uğrasın Kırgızlardan gökbörünün göktuğsun Kılımdarga ulansın Kılımdarga ulansın Şolbursa tartan gökbörü Çoğup'a gelgen er kırgız Çok ese atan mekeme Çoğup'a gelgen şer kırgız Şolbursa tartan gökbörü Çoğup'a gelgen er kırgız Çok ese atan mekeme Çoğup'a gelgen şer kırgız Bana geldi. Rahmat. Mana komandalarda oyun talasına çıktı. Men bir бүгүн жаңылык кылып баштаганга аракет кылайынчы. Азыр урматтуу жаш күч командасы менен Кабылан командасы. Ассаламу алейкум. Кылымдарды карыткан кыргыз калайык калкы. Агарып күндүн атканы менен аманчылык менен Кудай буйрса мына 3-күнгө кечиресиздер 2-күнүбүзгө туш болуп олтурабыз. Бүткүл кыргызмын деп ааламга тоо жамынып келген көкбөрү күйөрмандарга, кыргыздын атуулдарына, кылымдарды карытып келе жаткан улуу кыргыз калкына жалынды ысык салам айтуу менен мына биздин алдыбызда эки команда оюн таласында турат. Азыр улак келгенге чейин момундай кылып баштап көрөлчү бүгүн урматтуу көкбөрүчүлөр. Эми азыр жаш күч командасы менен тааныштырайын. Мына мониторго сонун түшүп атасыңар түз эфирге. Мен айтам, кол көтөрүп, алдыга бастырып туруп, кайра катарга тизилип көрсөңүздөр сонун болот да. Эми убакыттан пайдаланайын дагы, мен жаш күч командасы менен Кабылан командасы менен эки команданы тең бирдей тааныштырайын. 12 көкбөрүчүлөрдүн жоопкерчилигин мойнуна алган жаш күч командасынан баштайын. Биринчи номердеги команданын капитаны Миңбаев Элеман 93-жылкы чапканаты Мамалак. Кол көтөрүп алдыга басып койчу. Ой, бара келди. Сонун көрүнүп атат. Экинчи номердеги Муралим уулу Баяман 2000-жылкы чапканаты Бумер. Үчүнчү номердеги Батырбек уулу Санжарбек 94-жылкы чапканаты Чагылган. 4-чү номердеги Орунбек уулу Рамазан 96-жылкы чапканаты Кайсар. Кандай керемет кол чаап туруңуздар. 5-чи номердеги Майлыбашев Улукбек 97-жылкы чапканаты Каракулжа. 6-чы номердеги Алтынбек уулу Бекболсун 97-жылкы чапканаты Эрке Тору. 7-чи номерде Мамасали уулу Адилет 97-жылкы чапканаты Найман. 8-чи номердеги Абдырашит уулу Байбото 96-жылкы чапканаты Шайтан. 9-чу номердеги Бакытбек уулу Кумарбек 93-жылкы чапканаты Асман. 10-чу номердеги Сейитказы уулу Айтмарек чапканаты Лига 97-жылкы. 11-чи номердеги Султан уулу Бакай 95-жылкы чапканаты Тайсан. 12-чи номердеги Эсенаман уулу Ильяс 98-жылкы чапканаты Кара Балта. Бара келди. Сонун болуп атат, сонун көрүнүш. Жаш күч командасынын жетекчиси Генетаев Кылыч, башкы машыктыруучусу Давлатов Абдул Касым. Рахмат, мына атаандашы эми Кабылан командасы менен тааныштырып кетейин. Албетте команданын капитаны 1-чи номердеги Айып уулу Тилек 93-жылкы чапканаты Дубай. Кол чаап койгула. 2-чи номердеги Айып уулу Айбек бир атанын уулдары 96-жылкы чапканаты Хулиган. 3-чи номердеги Болот уулу Азим 94-жылкы чапканаты Чемпион. 4-чи номердеги Жунушканов Эркинбек 92-жылкы чапканаты Алай. 5-чи номердеги Эрмек уулу Бек 96-жылкы чапканаты Хангүрөң. 6-чы номердеги Карабалаев Жолдош 77-жылкы чапканаты Адмирал, эң аксакалы ардагери.
7 номердеги Асанов Бекзат 96 жылкы чапканаты жигит. 8 номердеги Бектемир уулу Кадырбек 90 жылкы чапканаты Зидан. 9 номердеги Кеңешбек уулу Аскат 91 жылкы чапканаты Сүлүк Кара. 10 номердеги Жакыбалиев Атай 97 жылкы чапканаты Федя бара келди. 11 номердеги Садырбек уулу Тынчтык 94 жылкы Биз айтып таныштырып өттүк жана командалардын эми абалы кандай буга чейинки ушул оюндарынан азыркы күнгө чейин кандай өзгөрүүлөр болду сиздер менен чогуу көрөбүз, курам менен толук таныштырып өттүк. Кызматыңыздарда бүгүн мен Зыярат Эсенбай жана ошондой эле кесиптешим Нурсултан Турузбеков экөөбүз болобуз. Эми канчалык командалардын мына оюнга даярдыгы, каалоосу, маанайы бар экендигин бу оюндун жүрүшүндө чогуу байкамакчыбыз. Бүгүн Жаш күч жана Кабылан командалары баштайт. Кабылан жергиликтүү көрөрмандардын эми колдоосуна ээ болот, бирок азыркы учурда ат майдан толук толгон эмес. Ошентсе дагы өздөрүнүн жергесинде ойноо бир аз артыкчылыкты берсе керек. Ага карабастан Жаш күч командасы жаңы чыгып келе жаткан команда. Жаш баатырлар өздөрүн көрсөтүүгө менимче даяр. Мына ушул кызыл жана кара түстөгү кийимди кийген команда, ал эми алардын атаандаштары Кабылан бул ак жана кара түстөгү форманы кийип чыккан команда өздөрүнүн беттештерине даярданууда. Кабыланга каршы ойноо бүгүн Жаш күч командасы үчүн оңой болбойт. Бирок чоң тажрыйба бериши керек. Жана Жаш күч дагы бир топ күчтөнүп келгендигин 9 май Нооруз мелдештерине караганда дагы өздөрүн көрсөтүп коюуга даяр экендигин айта кетсек болот. Командалар тайгазанды айланып, эми беттешти баштоого даяр. Президенттин кубогуна карата уюштурулуп жаткан мелдештин экинчи күнү 5-чи беттеш экендигин айта кетебиз. Буга чейин биринчи күндө Алкан Ата Ракет Сынташты 15-0 эсебинде жеңген, ат башы Четендини 8-4 эсебинде жеңип алды. Көкжал Бакубат Таласка 8-0 эсебинде жеңилип калды. Тор Айгыр 1-5 эсебинде Соң Көл командасына жеңилип калгандыгын айта кетели. Ушунда кыскача биринчи күндүн жыйынтыктарын тааныштырып өттүк. Азыр эми Кабылан Жаш күч командаларынын ортосундагы беттешти көрүүгө камыналы. Элден бата алып, бул оюнду баштоого командалар даяр. Жана канчалык деңгээлде өз мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыра ат тургандыгын чогуу көрөбүз. Бүгүнкү программаны тааныштырып өтсөк, Жаш күч Кабыландан кийин Төш Булак, Суу Самыр командалары ойнойт. Ал эми жогорку лиганын Ынтымак, Расцвет, Көлтөр, Кара Бура командалары оюнга чыгат. Жана биринчи лигада акыркы Ак Суу, Атуу командаларынын ортосундагы беттеш орун алышы керек. Азыр убакыт берилген учурда калыстын белгиси берилген учурда башталышы керек. Жана Кабылан Жаш күч командаларынын ортосундагы беттеш башталды. Кызыл жана кара түстөгү форманы кийген бул Жаш күч командасы, сиздерге сала кетели. Ал эми ак жана кара бул тиешелүү түрдө Кабылан командасы. Азыркы учурда Жаш күч курамындагы 9-чу катар санында ойногон улакчы. Улак тең алуу атаандаштардын тайгазаны көздөй. Бакытбек уулу Кумарбек жакындап келди ыргытууга, жол издеп тапты жана өзү дагы тайгазандын түбүнө кулап түшкөндүгүн көрдүк. Эрден эң башкысы ар бир оюн кырсыксыз өтүшү керек. Албетте биринчи кезекте ден соолук, андан кийин гана оюн, андан кийин гана жеңиштер жана титулдар. Азыркы учурда коргонуу Кабыланда күчтүү болду. Байкасаңыздар,
жана аз жерден биринчи улакты салдырып та жиберишти десек болчудай. Бирок үлгүрүп келип Кабылан командасы абалды көзөмөлгө алууга жетишип калды. Жаш күч чындыгында катышкан эки чоң турнирде Ноорузда жана 9 майда керектүү тажрыйбаны топтоду деп айта алабыз. Бул команда балким атаандаштарына чындыгында бир топтуруштукту берүү үчүн келди. Эми ар бир команданын максаты албетте болушунча максималдуу өз күчүн колдонуп, турнирдик жадвал боюнча, торчо боюнча болушунча алыска чейин жетип барууну көздөйт. Андыктан бир да команда жогоруда маштыруучулар бирлиги өткөндөй жеңилүү үчүн келбейт. Ошондуктан улам алардын биз аракеттерин аягына чейин көрөбүз. Азыр Тайгазан түбүндө көпкө чейин эңилбегендигине байланыштуу жекеме-жеке көрүнүшү орун алат. Биринчи тайм алгачкы 20 мүнөттүк көк бөрү эрежесине ылайык эсиңиздерге сала кетели. Жаңы көрөрмандар болсо 20 мүнөттөн 3 тайм орун алат. Бүгүнкү күндө биз 5 беттешти көрөбүз. 3 оюн биринчи лигадан, 2 оюн жогорку лигадан. Андыктан кызыктуу. Чындыгында биринчи лиганын оюндары дагы бири-бирине топ келген. Деңгээли боюнча, күчү боюнча чындыгында мыкты командалар көп. Ошондуктан улам бул командалардын оюну абдан кызыктуу. Ал учурда Кабылан командасынын курамындагы Азим Болот уулу чемпион менен биринчи болуп эңип алды. Азим Болот уулу жерден эңип алуу боюнча канчалык адис экендигин, канчалык күчтүү экендигин биз жакшы билебиз. Жана атаандаштарынын бардыгынан буйта өтүп Азим Болот уулу ыргытууга жетишүүдө. Алгачкы салымына эми ишке ашырылды. Болот уулу Азим тажрыйбасы күчтүү боюнча чындыгында. Андыктан алгачкы улакты ыргыты өзүн көрсөтүүдө. Эсеп 1-0. Кабылан командасы жетекчисинин белгилөөсү боюнча бул жолкусунда коргонууга бир топ басым жасады, стратегияларды өзгөрттү. Жана аттары дагы алмашкандыгын айтып өткөн. Коргонууда буга чейин анчалык ойной албаптырбыз. Бул жолкусунда бардыгы башкача болот деген пикирде дагы болду. Андыктан азыр Кабылан командасы аны далилдей баштагандыгын айта кетсек болчудай. Ал учурда мына эми азыр эми жерден баштапкы чекиттен эңип алууга аракеттер жүрүп жатат. Эки команданын мына эми кимиси биринчи болуп жугуп кетет. Чогуу көрөлү. Жерден менимче жаш күч үзүүгө жакын болгон, бирок андан ары оюнчулардын бардыгы бир жерге топтошкондугуна байланыштуу. Эңип алуу оңой эмес. Жана азыр жаш күч командасы каршы чабуул менен жооп берүүгө даяр. Бул беттештеги эң алгачкы чабуулду бул команда ишке ашыра алган. Тактап айтсак, Тайгазанга жакындап барган, бирок ыргыта алган эмес. Ал эми андан кийин Болот уулу Азим кандай чабуулду уюштургандыгы биз көрө алдык. Ал учурда жаш күч командасынын курамындагы жакшы эле мүмкүнчүлүк болгон. Адилет Мамасали уулунда Найман аргымагы менен сызып Тайгазанды көздөй бет алган болчу. Бирок учап баратып улакты такымга кыспай кармоо жана Тайгазанга жетип барып ыргытуу оңой эмес. Ошондуктан улам жерге чирип жиберди. Азыр эми атаандаштарынын Кабыландын Тайгазанын түбүндө окуя уланууда.
жерге эңкейип жаш күчтөн Ильяс Эсенаман уулу кара балта менен аракетин көрдү жана такымга басууга да жетишти. Кабылан командасынын 2 оюнчусу коргонууда активдүү. Ал Эркинбек Жунушканов жана Бекзат Асановдор эки атаандашын эки жагынан чыгып камаган бурчка такаган. Анын жыйынтыгында аутка чыгып кетүүгө аргасыз болду. Бирок Ильяс Эсенаман уулунун ана жерден эңип алуусу чабуулду баштоосу кызыктуу болду. Буга чейинки көрүнүш Рамазан Орунбек уулунун Кайсар менен аракетин көрө алдык. Бул ат майданда чындыгында мал менен аттар чуркап баратып, чабуулга баратканда мүдүрүлүп түшкөн учурларын көрүүбүз. Биринчи күндө дагы кездешкен. Ылдамдык бир аз айырмаланып турат. Бирок ага карабастан оюнчулардын албетте максаты бир. Бакай Султан уулу, Азим Болот уулу. Азим Болот уулундан азыр жаш күч командасынын оюнчусу Бакай тартып кете алды. Тайсан аргымагы менен жекеде ийгиликтүү болду. Бакай Султан уулу өзүн көрсөтүүгө аракетин жасайт жана Тайгазанга келип ыргытууга жетишти, бирок аттын багыты туура эмес болчу. Тактап айтсак, Тайгазандан оң тарапты көздөй качып бараткан жана андай учурда ыргытуу ыңгайсыз болду. Жана күүсү менен барып өзү да жерге түшкөндүгүн көрдүк. Азыр эми Кабыландын Тайгазанынын түбүндө оюн курч мүнөздө уланууда. Бир улакты өткөрүп койгондон кийин жаш күч командасы өзүнө келе баштады десек да болчудай. Эсепти теңеп кетүүгө болушунча күчүн жумшоодо. Алар атаандаштарына каршы бүгүн толуктуруштук бере тургандыгын көрсөтүүдө мындай аракеттер аркылуу жана жеке көрүнүшү орун алат. Акыркысын Кабылан жеңдирип койду. Тайсан аргымагына Азим Болот уулунун минген чемпион аты алдырып койгондугун дагы айта кетсек болот. Ошол эле оюнчулар борбордук бөлүктө ат салышууга жетип келишти. Буга чейинки чабуул кандайча түрдө жүргөндүгүн бизге кайталоодан берүүдө. Тайгазан түбүнө ат токтогон эмес, ага байланыштуу ыргытууга да мүмкүн болгон жок. Анын үстүнө бир топ тоскоолду кылган Кабылан оюнчулары дагы бар болчу. Жеке көрүнүшү көк бөрөдөгү эң кооз жана эң эле бир командалардын күчүн аныктаган учурлардын бири. Азыр өзүңүздөр көргөндөй Бакай Султан уулу жерге отуруп калган. Атка карабастан кайрадан ийирге минип алууга жетише алды. Позициясын жоготту. Тайсан абайлаш керек. Азыр оюнчу абайлаш керек. Кайрадан азыр Бакай Султан уулу минип алууга жетишти. Жана эки оюнчуну башкы калыс алмаштырды. Чындыгында Тайсан негедир жерге жатып алып атат, байкасаңыздар. Атаандашты мына каршылашын түртүп барып жерге отуруп калган. Ошол эле мезгилде Азим Болот уулунун аргымагы чемпион дагы үстүнө жыгылган болчу. Азыр башка эки оюнчу кирип келет. Кызык бир учурлар жаралды. Жаш күчтөн Элеман Миңбаев шайтанды минип чыккандыгын көрүүбүз. Шайтанды минип алган. Жана Кабылан командасынын курамында оюн жүргүзгөн Жолдош Карабалаев
ортодо Жолдош Карабалаев, Еламан Миңбаев сияқты ойыншылар. Азырынча Қаулан командасының арғымағы атандашты Жолотор емес. Жекеме-жекеде Адмирал күшті екендігін көрсеңіздер болады. Азыр жерден иліп кетуге аракет жасалат. Жоқ, уақыт соңына келіп жетті. Жана қайырдан ле бұға чейінки екі ойыншы ортаға түшкен Азим Болотуулу жана атандашы Бақай Султануулу. Тайсан чемпион. Арғымақтары Азим Болотуулу азыр атандашынан улақты өз чеберчилигине тажрыйбасына салып жулуп кетти. Буга чейинки чабуулуудагы сиздерде болсо да ушундай ортодон улакты эң алуудан кийин жаралган жаш күч командасы мыкты коргонбой турган болсо, азыр экинчи улакты салдырып да коюшу мүмкүн. Эки оюнчу саят түштү Азим Болотуулунун артынан. Бул оюнчу бир топ тажрыйбалуу. Андыктан ушул бош аймактарды издеп табышы толық мүмкін. Өзгөчө Кауландын курамында бекем кармай турган оюнчу. Ана ушул Азим Болотуулу экендигин белгилей кетебиз. Бир нече командаларда буга чейин өзүнүн ушул күчүн сынап көргөн оюнчу экендигин айта кетсек болот. Ошондуктан улам тажрыйбасы жетиштүү оюнчу. Жерге түштү жана эч күтпөстөн азыр жаш күч командасы эңип алган, бирок калыстын ышкырыгы жаңырып калды. Азыркы кооптуу учурду жараткан үчүн Каулан командасынын 7-чи номердеги Асанов Бекзат жазамалына тартылат. Азим Болотуулу буга чейин ынтымактада ойногондугун эсиңиздерге сала кетсек болот. Бир топ мыкты оюнун көрсөтүп келген ал учурда жаш күч командасында жакшы мүмкүнчүлүк бар. Азыр Тайгазанды көздөй бет алды. Бул оюнчулар бири-бирине көмөктөшө турган болсо, ыргытып алышы толук мүмкүн. Азыр Бекболсун Алтынбек уулу командалаштарына өткөрүп бере алган жок. Бирок жардам берүүгө Айтмерек Сейитказы уулу дагы даяр. Ошол эле учурда Санжарбек Батырбек уулу жана андан ары Азамат Бекболсун Алтынбек уулу алгачкы улакты ыргытты. Эсеп 1-1. Эрке тору менен барып, ушундай мыктылыгын көрсөтө алды. Алтынбек уулу Бекболсун. Атандаштар коргонууда активдүү боло алган эмес. Тилек Айып уулу созулуп жете алган жок улакка. Ошол эле мезгилде Бек Эрмек уулу дагы өзүнүн коргонуусун көрсөтө алган жок. Демек, эми командалардын бардыгы эле, тактап айтсак, Кауландын оюнчуларынын бардыгы эле Тайгазан тушунда тургандай болгон. Бирок эмнегедир коргоно алышкан жок. Жана жаш күч командасы эсепти теңеп кете алды. Жаш күчтүн оюну бир топ күчтөнгөндүгүн биз байкоодобуз. Жана дагы да болсо бул беттешти жеңип алууга мүмкүнчүлүгү бар. Каулан командасы чындыгында биринчи лигадагы күчтүү командалардын бири деп атасак болот. Жана аларга туруштук берип жаткан жаш күчтүн азыркы абалы жаман эмес. Учурда жекеме-жекеде Бакай Султануулу буга чейинки Азим Болотуулу күч сынашууда. Азим Болотуулу бир силкибандан кийин оңдоп алган соң оң такымга басты, бирок өздөрүнүн Тайгазанына бет алып бара жаткан учуру
жана аутқа шығып кетті. Аутқа чейін таштап қалуға үлгірген. Талат шегінде да жерден еңіп алу еме шабуылға шығуға мүмкіншілік болуы. Аутқа шықты. Оа жақсы эле чабуылды баштап қалуға аракетін жасаған. Каулан ойыншысы бирок ишке ашқан жоқ. Алғашқы 20 мүнөттүктө эки команда чындыгында күчтүү ойынын көрсөтүүдө. Есеп 1-1. Менимче жаш күчтүн чабуулдары көбүрөөк атаандаштарына караганда. Оюндун көбүрөөк бөлүгү Кауландын Тайгазанын тушунда өтүүдө. Ал эми Каулан улакты Эңер Замат өзүнүн күлүк аттары менен каршы чабуулдарга качууга аракетин жасашы керек болот. Эки тараптан бирден оюнчу азыр Бакай Султан уулу жана Кауландан Бекзат Асанов жигит менен чыгып оюн жүргүзүп жаткан мезгили жана жаш күч оюнчулары жакшы мүмкүнчүлүк алды. Эң мыкты салым чындыгында. Эсеп 2-1 Бакай Султан уулу. Бакай Султан уулу чындыгында таптакыр башкача ылдамдыкта бара жатып өзүңүздөр көргөндөй ыргыт алды. Оңой эмес чындыгында, оңой эмес салым болду. Андыктан эсеп 2-1 жаш күч командасы алдыда. Жана өзүн албетте Бакай Султан уулу көрсөтүп кое алды. Биринчи таймдын 19-чу мүнөтү. Эсеп 2-1. Жаш күч алдыда келүүдө. Жана биринчи таймды Каулан жакшы эле баштаган, бирок андан кийинки чабуулдары басаңдап калды. Кауландын оюну курчураак мүнөздө жүрүп жаткан мезгили. Азыр баштапкы чекитке жайгаштырылат. Эч кандай пикир келишпестик кереги жок. Акыркы секундалар. Чабуулга жетишпейт. Жана жаза мамыга оюнчу жөнөтүлдү. Жаш күч командасынан жаңылбасам, жаш күчтүн курамындагы Байбото Абдрашит уулу. Азыр өз кезегин керүү убактысын күтүп турду. Биринчи тайм бүттү, экинчи бөлүктү күтөбүз.
Саламатсызбы Белек мырза. Сиз жаш күч командасын бул мелдеште машыктырасыз. Президенттин кубогуна жаш команда кандай даярданып келди? Даярдык жакшы, 1,5 ай даярданышкан. Жаңы аттарыбыз бар азыр. Бул мелдешке уттурабыз деп келбейт да. Утабыз деп эле аракет кылып атышат. Кудай буйрса аракет кылсак, Уматта ойтко деп турабыз. Кабылган командасы деле күчтүү команда. Аракет кылып көрөбүз да. Буга чейин сиз машыктырган эмессиз да. Анан азыркы учурда кандай жактарын чабуулдан, коргонуу жагынан кайсыл жагын күчтөдүңөр? Аттар кандай? Азыр эми кичине аттарды алмаштырдык. Ползашник аттар көбүрөөк болуп калды. Мурда нападениясы көп экен. Анан тактиканы үйрөтө кеттик буларга. Тоскон кийгенди, казанга кандай барышты, четверка, тройка. Ошондой аракеттерибиз бар, эми жакшы пландарыбыз. Ошону ишке ашырганга аракет кылабыз. Алгачкы атаандашыңар Кабылган командасы экен да, Ысык көлүн Чолпон командасы. Көрөрмандарында колдоосу аларга жардам берет болуш керек. Аларга каршы кандай өнөсүздөр? Жана алардын күчү тууралуу айтсаңыз. Алар күчтүү, жакшы команда алда Кабылган. Эми алар тууралуу эчтеке деле айта албайм. Аякта 1-2 тааныган эски балдар бар, Азим күчтүү бала өтө. Алар деле эми аракет кылышат да. Биз да аракет кылабыз. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Sevdim beken жүрөктү бир сыр бар аңым эмес жөн гана мен кумар Экинчи тайм башталды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жаш күч жана Кабылган командаларынын ортосундагы беттеш учурда эсеп 2-1. Жана дароо эле азыр жакшы мүмкүнчүлүктү Кабылган командасы аткарууга даяр. 2 коргоочу артта. Алдыда бирөө гана, анткени биринчи таймдын аягында эсиңиздерде болсо жаза мамыга жөнөтүлгөн оюнчу бар болчу. Азыр биз байкагандай өзгөчө бир күлүк ат көрүнөт. Ильяз Эсенаман уулунда кара балта аргымагы кара балта менен сызып келип атаандашына жеткендигин көрө алдык. Эсеп 2-1. Жаш күч алдыда. Алар камбек жаратып келе жатат десек да болот. Анткени алгач атаандаштары алдыга чыккан болчу. Азыр мына атаандаштарына мүмкүнчүлүк бербестен эң жакшы салым Аскат Кеңешбек уулу. Эсеп 2-2. 9-чу катар санында ойногон Кеңешбек уулу Аскат өзүн көрсөтө алды. Азыр жаш күчтүн коргонуусу бир аз аксагандыгын көрдүк. Чындыгында бардыгын жабууга жакшы эле үлгүрүп жаткандай болгон. Бирок андан соң мына Аскат өзүн көрсөтүп кое алды. Эсеп 2-2. Барган сайын кызыгына келип бара жаткан учуру. Эки команданын кимиси жеңе тургандыгы, кимиси кандай абалда боло тургандыгы экинчи таймдан кийин азырынча белгисиз. Бирде бири алдыга чыгып, экинчисинде кийинкиси чыгып, өзгөчө кызыктуу оюнду жалпы көрөрмандарга тартуулап жатат. Азыр баштапкы чекитте аба ырайы дагы Чолпон Ата шаарында бактуу долоноту айылында өтө жакшы. Менимче көкбөрү оюну үчүн, салуучулар үчүн болбосо дагы көкбөрү оюну үчүн менимче эң ыңгайлуу аба ырайы. Жана азыр Кабылган жаш күч мындай шартта өздөрүнүн мыкты оюнун көрсөтүшү керек. Тилек Айып уулу, Эрмек Абдыталип уулу экөө бири-бирине жанаша жайгашып, андан ары аутка чыгып кетишти. Талаа чегинде оюнда улакты кармап кала алган жок. Жекеме-жекеде азырынча анык бир команда күчтүү деп айтуудан алысмын.
Бирде жаш күч жеңсе, бирде Кабылан жеңип, өзгөчө тирешти көрсөтүүдө. Азим Болот уулу менен атаандашы Бакай Султан уулу өзгөчө кызыктуу тирешти тартуулап жатат бул оюнда. Жаш болгондугуна карабастан Бакай Султан уулу дагы жакшы деңгээлдеги оюнду көрсөтүп турган учуру. Аргымактын күчтүүлүгү, мыкты даярдалгандыгы, албетте мыкты тапталгандыгы көп нерсени чечет. Жекеме мына ошого байланыштуу тиреш экендигин айта кетели. Анын үстүнө мына ушул балким эки оюнчу өзүңүздөр көргөндөй эки оюнчу жаза мамыга жөнөтүлдү. Жаш күч командасынан Санжарбек Батырбек уулу, ал эми Айбек Айып уулу Кабылан командасынан бир аз пикир келишпестик болду көрүнөт эки тарапта. Андыктан калыстар эрежеге ылайык четтетти. Жеке көрүнүшү уланууда. Бул жолкусунда, байкасаңыздар, Тайсан өзгөчө бир жол түзүп берди эң алууга. Жана аны Бакай эң туура өз учурунда пайдалана алды. Бирок каршы тарапты көздөй чабуулга чыгышы керек болот. Жана өтө мыкты жүрүштү ишке ашырды дагы. Азыр бир дагы Кабылан оюнчусу жок, эч кайда шашпайды эле койсо болот менимче. Эсеп 2-3 жаш күч командасы алдыда. Бакай Султан уулу бүгүн жылдызы жанып жаткан мезгили. Бул оюнчу эсиңиздерде болсо, буга чейинки өзүнүн командасынын экинчи улагын ыргыткан оюнчу. Андыктан азыр дагы эң бир мыкты деңгээлде болгондугун көрө алдык. Кабыландын бир да оюнчусу коргонууга жетишпей калды. Эки тарапта тең эми 3 оюнчу болчу. Жана мындай абалда жаш күч командасы бир аз күчтүүлүк кылып кетти, кайрадан алдыга чыгууга жетише алды. Эми Кабылан кууп жетеби, чогуу көрөлү. Экинчи таймдын 5 мүнөт оюну артта калды. Бирок дагы да болсо бул оюндагы кызыктуулук, спорттук интрига сакталып турган учуру. Бир улак айырма мындай оюнда эч нерсени чечпейт. Каалаган убакта Кабылан теңеп кетиши мүмкүн. Ал эми жаш күчтүн чече турган маселеси бул тез арада алар албетте артыкчылыгын өстүрүшү керек эки улакка чейин. Андан кийин балким оюн андан дагы күчтүүрөөк жүрө баштайбы. Ал эми Кабылан командасы тажрыйбасы бар жана өздөрүн көрсөтүүгө даяр, өз жергесинде ойноп жаткан команда. Ал учурда мына эми жаш күчтүн оюнчусу кайрадан эле ат ойнотуп, оң канаттан чабуулга кирип бара жаткан мезгили Бекболсун Алтынбек уулу. Бекболсун Алтынбек уулу келип жетти. Жана Тайгазанга улак ыргытылабы. Азыр бир аз калган мезгилде Кабылан командасынын улакчылары жетип келди. Өзгөчө коргонууга өз таасирин Бек Эрмек уулу көрсөткөндүгүн байкадык. Тайгазан түбүнө улак түшүп калды. Буга чейинки командасынын эң биринчи улагын ыргыткан Бекболсун Алтынбек уулу азыр эсепти 4-2-ге айландырып коюуга өтө жакын болду. Бирок атаандашы биз атаган Бек Эрмек уулу хан күрөң менен артынан сызып келип тоскоолдук жарата алды. Коргоочулук башкы милдетин аткарды десек болот. Азыркы учурда жаш күчтүн курамында Бекболсун Алтынбек уулу жана Бакай Султан уулу башкы каармандар экендигин айта кетсек болот. Ошол эле учурда Ильяс Эсенаман уулу мыкты деңгээлде оюн көрсөтүүдө. Бул оюнчулар чындыгында команданын оюнун аныктап коюп жаткан мезгили. Болот уулу Азим өзүнүн стилинде азыр оң такымга улакты басты.
оң канат аркылуу чабуулга чыгып көрөт, бирок азыр жол торогон жаш күч оюнчуларынын бардыгы алдыда. Коргонуудан өтүп барып азыр Азим Болот уулу жалгыз оюнчуга каршы кандай айламалды издеп табат. Чогуу көрөбүз. Коргонууда өтө мыкты Улукбек Майлыбашев. Улукбек Майлыбашев чындыгында өзүн жакшы жагынан көрсөтүүдө. Азим Болот уулу дагы да болсо улакты жерге таштай элек. Унчалык көп убакыт кармап жүрүү да оңой эмес. Эки оюнчу бири-бирине жардамдашып азыр ыргытууга жол издеп көрөт. Аттын башын буруп Тайгазанга жакындатууда. Жана 3 оюнчу жанаша жайгашып ала турган болсо, бул улакты Кавлан командасы ыргытып коёт. 3 эмес, 4 оюнчу бири-бирине жанаша келип алды. Бирок улак мына ушул жаш күч оюнчулары менен чектешкен тарапта болду. Ошого байланыштуу андан ары ыргытууга жол издеп таба алган эмес. Кавлан командасынын курамындагы Кадырбек Бектемир уулу азыр такымга имгана басты. Ага ачып жабышып, бул эпизоддо Ильяз Эсенаман уулу оюн жүргүзүүдө. Айлаш керек. Ат кайрадан мүдүрүлүп жерде. Улак тала чегинде калганбы? Ооба, улак азыр кандай болгондугун кайталоодон көрүүдөбүз. Мүдүрүлүп түшкөн. Жана анын натыйжасында ошол жерден оюнду улантууда. Калыс белги берип азыр жаш күч оюнчусу аутка таштады. Улакты кызугандуулукка алдырбаш керек. Көкбөр оюнунда эмоция өзгөчө. Жогорку деңгээлде болот. Мындай учурлар албетте көкбөрдө болуп турат. Эч кандай коркунучу жок. Бул оюндун өзгөчө бир спецификасы экендигин айта кетсек да болчудай. 3-2 эсебинде жаш күч командасы алдыда. Бир улак айырмасы бар. Жалпы беттеш так ортосуна келип жетти. Жарым сааттык оюн артта калды. Таза убакыттарды эсептей турган болсо, албетте дагы жарым саат оюн бар. Жана бул оюндан кийин кимиси эки баскычка чыга тургандыгы белгисиз. Бүгүнкү программа боюнча биз маалымат берүүчүбүз керек. Мындан кийин Төш Булак, Суу Самыр командалары оюн жүргүзөт. Андан соң Ынтымак Рассвет командасы, Көлтөр Кара Буура жана 1-чи лигадан кайрадан Ак Суу Атуу. Бүгүн 2 лиганын тең командалары ат салышууга даяр. Мына ушундай программада оюндарды КТРК Спорт телеканалынан жана YouTube каналынан КТРК Спорттон интернет аркылуу көрө аласыздар. Ал учурда жаш күч командасы жакшы мүмкүнчүлүктө Тайгазанга жакындап келген учурда түшүрүп жиберген. Эламан Миңбаев кайрадан эң алууга жетишти. Эламан Миңбаев азамат. Мындай жерден дароо эңип кетүү атаандаштар байкабай турган учурда жулуп алуу оңой эмес. Ал аргымак шайтанды минип алган. Эламан өзүнүн минген аты негизинен Мамалак экендигин айта кетебиз. Азыр эки оюнчу эми чабуулга аракетин жасайт. Бекболсун Алтынбек уулу улак менен Бекболсун Алтынбек уулу чоң ылдамдыкта сызып бара жаткан кезде, бирок Кавлан коргонууга жетишет. Менимче курамдагы Айбек Айып уулу жок, ошол эле Эрмек Абдыталип уулу оюн жүргүзүп жаткан мезгили. Эрмек Абдыталип уулу, андан сырткары Тилек Айып уулу бар. Жаш күч курамындагы активдүү оюнчулардын бири Бекболсун Алтынбек уулу улакта азыр Тайгазанга ыргыткан мезгилде
Өзгөчө мыкты коргону Тилек Айыпуулу Дубай менен барып дарбазачылык кызмат аткарды. Бул улак тагмай түшөт беле жокпу белгисиз, бирок тагазандын кырына туруп калышы дагы мүмкүн болчу. Аны Тилек Айыпуулу андай коркунучту жокко чыгарды. Азамат. Өзгөчө мыкты коргону дагы бир жолу кайталоодан көрөбүз. Ушул жерден байкасаңыздар бек болсун жакшы эле селкип кыргыткандай болгон. Бул улак менимче түшпөйт болчу. Ошентсе дагы абалды көзөмөлгө алууга жетишти Тилек Айыпуулу. Күз менен жерге түшмөк. Жана эсеп кайрадан эле эч кандай өзгөрүүсүз сакталып турган мезгили. Азыр эми Бакай Султан уулу атаандаштарынан буйтап алдыга жылып бара жаткан кези Тилек Айыпуулу сая түшүп таптакыр артта калган жок. Эң башкысы мына ушундай аягына чейин кууп отуруп алыстатып жиберүү балардын тактикасы. Болот Азим уулу дагы Болот уулу дагы тактап айтсак активдүү түрдө оюн жүргүзүүдө. Жана жаш күчтүн курамындагы оюнчу Кумарбек Бакытбек уулу Асман менен өзгөчө чоң ылдамдыкта тайгазанга келип жетти. Ыргытууга өтө жакшы мүмкүнчүлүк бар. Ойлонуп ыргытууга абал жаралды. Жана 4-2. Эсеп 4-2. Жаш күч командасынын курамындагы Кумарбек Бакытбек уулу. Кумарбек Бакытбек уулу өзүн көрсөтүп кое алды. Демек 4-2 2 эселик айырмачылык менен жаш күч командасы абалын бекемдеп алды. Эми кабыланга барган сайын кыйыныраак боло баштайт. Бул 2-0 эсеби чындыгында барган сайын аларга басым жасайт. Бирок ага карабастан чабуулда учурда Бекермек уулу Хан Күрөң менен оюн жүргүзүүдө бийикке көтөрүп алды. Бул улакты ыргытууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жана Бекермек уулу азыр Тагазандын капталына мына ташталып калды дагы, андан ары сүрүлүп барып жерге түштү. Бекермек уулу Хан Күрөң менен 4-3 эсебин каттоого менимче 80% мүмкүнчүлүгү бар болчу. Анын үстүнө тоскоолдук кылган аябай бир туруштук берген коргоочу деле болгон эмес. Ал эпизоддо дагы байланыштуу 4-3 эсебин катташы керек болчу. Көңбөрү оюну деле катачылыктарды кечирбеген оюн десек болобу. Өз мүмкүнчүлүктү 100% түрдө ишке ашырыш керек. Кабылан командасы азыр жаш күчтүн коргонуусундагы катасын кечирип койду десек болот. Чабуулун ишке ашыра алган жок. Азыр мына эми улак бийик көтөрүлгөн, чоң талашка төштү. Активдүү оюнун Аскат Кеңешбек уулу да көрсөттү, бирок созулуп андан ары жете алган жок. Тилек Айыпуулуна дагы жаш күч оюнчулары берген эмес. Алар бир муштум катары ойноп атаандаштарынан улакты тартып алды. Азыр эми жеке көрүнүшү орун алат. Өтө кызыктуу оюн чындыгында. Мындай оюнду көрүүдө арманда, көрбөй коюуда арманда десек болчудай. Чыныгы бирдей деңгээлдеги командалардын биз тирешин көрүүдөбүз. Жана жаш күчтүн бир топ бутка тургандыгын жана күчтүү командаларга каршы туруштук берип калгандыгын көрүүдөбүз. Буга чейинки турнирлерге караганда жаш күч күчтөндү чындыгында. Андыктан кабыланды 4-2 эсебинде жеңип жаткандыгынан улам эле байкасак болот. Жекедеги Бакай Султан уулу эле канчалаган эмгеги менен бүгүн жаш күчтү алдыга сүрөп жаткандыгын көрсөңүздөр болот. Азыр жакшы мүмкүнчүлүк бар. Кайрадан эле Бакай Султан уулу ага жардам берип Мамасали уулу Адлет оюн жүргүзүүдө. Атаандаштарынын азыр
Тайгазанына бет алып көрөт. 2 ойынчакта бирок коргонууга жетишеби. Эки аргамактын өтө күлүк байкасаңыздар, жана мындай ылдамдыкта бара жатып ыргытуу оңой эмес. Андыктан чогуу байкайлы, Мамасали уулу Адилет Найман аргамагы менен Тайгазандын тушуна жетип барды. Коргонууда анчалык өзүн көрсөтө алган жок Кавлан командасы. 5-2 эсеби катталды. 5-2. Кумарбек Бакытбек уулу бүгүнкү оюндагы эң алгачкы улагын ыргытууда. Мына ушундай Кумарбек Бакытбек уулу буга чейин аракетин көргөн. Адилет Мамасали уулу азыр ыргытты. Адилет Мамасали уулу жана өз салымын чындыгында командасынын жалпы жыйынтыгына кошууда. Мамасали уулу Адилет экинчи таймдын бүтөрүнө бир гана мүнөт убакыт калды. Ал эми ортодогу айырмачылык 3 убакты түзүп турган мезгили. Жана Кавлан командасында азыр эсепти кыскартууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Ал жакшы чоң ылдамдыкта келди, бирок жаракаты жокпу, абайлаш керек. Абайлаш керек, колу менен Тайгазанга урунуп да калгандай болду. Бул эпизоддо Бек Эрмек уулу. Бек Эрмек уулу эсиңиздерде болсо, бул эпизодко чейин дагы эсепти өзгөртүүгө өтө жакын болгон. Бирок ал мүмкүнчүлүгүн колдонуп кала алган эмес. Азыр өзүңүздөр байкагандай мына ошол катасын жокко чыгар десек болчудай, Тайгазанга жакшы эле урунду. Бирок менимче анчалык чоң жаракаты жок. Жана экинчи тайм бүттү. Дагы да болсо үчүнчү жыйынтыктоочу таймга спорттук интрига сакталат. Анткени ортодо айырмачылык 2 улакты түзүп турган мезгили. Кавланда эсепти теңеп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Команда Төшбулак менен Сусамыр кароодон өткүлө, кароодо Кадыркулов Каримбек силер күтүп атат. Төшбулак, Сусамыр деме айттырбайм. Экинчи тайм өттү. Эбегейсиз айбаты, эзелтеден көкбөрү, эрендерден таймашы, азаймаган айбаты, абалтадан көкбөрү, арстандардын таймашы. Тулпарынын жалында кароолу кол карышкан, жула кире тартышып, алышкандан алышкан, алка шалка тергетип, атын берип тердетип, алдырышпай намыстан. Аксакалдуу атаңда, ак элечек апаңда, бар сүрөп кыйкырып, олтурушту катарга. Эрлер мыкты ойносун, элим көрүп той болсун, айкөл манас колдосун. Мырзалардын бектери, көк жалдары көктөрү, ата салтын арытпай алып келген көкбөрү. Урпагыңдын жанында, улдарыңдын канында, агып келген көкбөрү.
эриз айбаты, эзелдеден көкбөрү, эрендерден таймашы, азаймаган айбаты, абалтадан көкбөрү, арстандардын таймашы. Тұлпарының жалында қарулы қол қарышқан, жуа кире тартышып, алышқандан алышқан, алқа-шалқа тергетіп, атын беріп тергетіп, алдырышпай намыстан. Саламатсызбы, Бердібек мырза. Қаулан командасын маштырып келдіңіз. Жана бұл президенттик кубогуна даярдык кандай, аттардын, балдардын абалганда азыр? Даярдык Кудай буйрса жакшы. Ошол оюнга тийиштүү деңгээлде ошо машыгып, оюнга толук даярбыз. Аттар, балдардын баардыгы азыр тийиштүү деңгээлде ошо оюнга даяр. Азыр ошо оюнга чыккан турушат. Ушу биринчи оюн бүгүнкү күндө. Атаандашыбыз ошо жаш күч командасы. Жаш күч жаңы чыккан команда. Кауланда өздөрүн жаңыдан көрсөтүп, бирок бир аз күчтүүрөөк болуш керек, көрөрмандардын да байкоосу боюнча. Жаш күчтү кандай баалап жатасыздар? Жаш күч командасы албетте бул жаңы команда, бирок өтө жакшы оюнчулар, жаш балдар экен, жакшы машыгып келатышат, күчтүү команда деп ойлойбуз. Эми баягы айтылат го, соперника надо уважать дейт, нельзя недооценивать дегендей, күчтүү команда. Жана 9 май буга чейинки Нооруз мелдештерине караганда Кауланда өзгөрүүлөр болду болуш керек. Аттар жагынанбы, балдарданбы, ошол тууралуу өзгөрүүлөр жөнүндө айтсаңыз. Эми ошол ар бир оюнда баягырээк кемчиликтерди карап, ошол кемчиликтерди толуктап, бул ошол эгемендүүлүккө күнүнө карата ошо президент кубок азыр күндө биз ушу кичине бир башкачараак стратегияларды да койдук. Жана ошондой эле защита жагы бизде кичине слабыйраак болуп калган мурдакы оюндарда. Бул оюнга биз ушу защитаны күчтөп, жана да ошо бир аз аттарыбызды дагы кичине күчтөп, жакшы мындай даярдык көрдүк деп ойлойбуз, Кудай буйрса. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Командаларынын ортосундагы беттеш уланат. Жалпыңыздарды 3-чү, чечүүчү таймды көрүңүздөр дейбиз. Эсеп 5-3 учурда жана Каулан командасы акыркы учурда абалы начарыраак болгон. Азыр жаш күч командасында жакшы мүмкүнчүлүк бар. Коргонууда 2 оюнчу менимче учурунда жетишеби. Азыр эми Тайгазанга жакын келди. Калыс жок, эч кандай оюнду токтоткон жери жок. Азыр улантууга мүмкүнчүлүк алабы? Жок, азыр жаш күч курамындагы Кумарбек Бакытбек уулу алдыга сызып жөнөгөн. Жана калыс бардыгын жөнгө салды. Демек, буга чейинки эреже бузуу болгондугуна байланыштуу калыс азыр жаза мамыга Каулан командасынын оюнчусун жөнөттү. Кауланга мындай көрүнүш кереги жок болчу чындыгында. Анткени алар жеңилип жатат. Кауландан Айбек Айып уулу жөнөтүлдү кара мамыга. Жана жаш күч командасынын 6-чы улагы Тайгазанда бул жолкусунда Кумарбек Бакытбек уулу. Кумарбек Бакытбек уулу эсепти 6-3-кө жеткирди. Каулан командасы 3 оюнчу менен калгандыктанбы жетиштүү деңгээлде коргоно албай калды. Жана эсеп дагы да болсо атаандаштарынын пайдасына өзгөрдү.
3 улак айырманы bir таймда жокко чыгаруу, теңеп кетүү өтө оор тапшырма. Анткени жүзө билгендей, Көкбөрүдө таза убакыт ойнолбойт, 20 мүнөт. Аутка чыккан учурда ушул тыныгуулар мезгилинде убакыт жүрө берет. Ошого байланыштуу 3 улакты чындыгында салып коюу оңой болбойт Каулан үчүн. Алар жеңип алууга толук күчүн жумшап, кандайдыр бир чабуулдары тез-тезден жүрө турган болсо гана мүмкүн болбосо, азыр оорлоп баратат. Тапшырмасы, анткени 17 гана мүнөт убакыт калды. Ал учурда жаш күчтүн оюнчусу Рамазан Орунбек уулу Кайсар менен алдыга узуп чыгып барууда. Кайрадан чабуулду узартып көрөбү. 2 оюнчу артта. Бирок алдыда коргонууда бар. Кауландын курамындагы Кадырбек Бектемир уулу атандашына чып жабышып өз учурунда токтотууга үлгүрдүбү? Жок, жаш күч оюнчулары азыр бири-бирине жардамда бере алган жок. Ооба. Жана азыр Каулан өз командасына тартып алууга улакты жетише алды. Алар курамындагы Бекзат Асановдун жардам менен оюн жүргүзгөндөй болду. Ушул учурда Тилек Айыпуулу аракет үстүндө. Тилек Айыпуулунун такымында улак жана жаш күчтүн курамындагы активдүү оюнчулардын бири Ильяс Эсенаман ууландан тартып ала алган жок. Кауландын мына өздөрүнүн тайгазанынан чабуулга чыгуусу бир топ оор болууда. Ал эми жаш күчтүн чабуулдары өз убагында аткарылып, тез-тезден орун алып жаткан мезгили. Бул албетте аттардын күлүктүгүнө байланыштуу дагы болушу мүмкүн. Азыр жаза мамыга жөнөтүлүп калышы ыктымал. Оюнчуларга эч кандай кызылгандуулуктун кереги жок, кызуугандуулуктун кереги жок. Жана жаза мамыда азыр жаш күч командасынан оюнчулар. Демек, Кауланда мүмкүнчүлүк. Мындай учурда жеке көрүнүшү орун алып калгандыгы чындыгында жакшы эмес. Анткени убакыт өтөт. Кайрадан бирдей курамда ойноп калууга мүмкүнчүлүк алат. Азыр жаш күчтүн курамындагы Рамазан Орунбек уулу жаза мамыда. Каулан өздөрүнүн чабуулун ишке ашыра алабы? Болотуулу Азим, эсиңиздерде болсо, бул беттештин башталышында эле улакты эңип барып, андан соң өз жалгыз ыргытып койгон командасындагы лидер оюнчу. Ыргытууга жакшы мүмкүнчүлүк бар, бирок өз учурунда Айтмерек Сейитказы уулу Лига менен атаандаштын жолун тороп кое алды. Жана Каулан өзүнүн 4-чү улагын ыргытты. Болотуулу Азим 6-4 эсебин каттады. Демек, Кауланда мүмкүнчүлүк бар. Чемпион аргамагы менен Азим эсепти кыскартып кое алды. Дагы 14 мүнөттөй убакыт бар. 2 улакты ыргытууга жетишеби жокпу, чогуу көрөбүз. Атаандаштардын азчылыкта калгандагысы Кауланга бир аз жол түзгөн. Баштапкы чекитте улак жана дароо эле азыр жаш күч командасы ийилип кетүүдө. Жаш күчтүн курамында Ильяс Эсенаман уулу кара балта менен
Оң қанат арқылы дамдығын өршітіп баруда аутқа шығып кетпейбі? Аутқа шықты. Мүндірілген учурлар көп кездешуді байқасаңыздар. Бұға чейіндағы аз жерден жарақат алып қала жаздаған Бекер Мекулы. Жеке көрініші орын алуда. Ал мезгілде жаш күштің ойыншысы Бақай Сұлтанұлы қайырданле Болот Улазимге мүмкіншілік қалтырған жоқ. Бақай Сұлтанұлының арғымағы Тайсан күшті екендігіндағы көруді өз сал жекеде өз күшін көрсет қойып жатады. Тақымға басылған ұлақты жылу алу оңай емес. Қалаған уақытта менімше шығып кете алады. Ыңғайлаштырып Сұлтанұлы Бақай азыр тақымға дағы да олсы басты. Қалыс ортадағы еш әрекеттерді жөнге салып жатқан мезгілі. Қандай тура емес атқарылған көрініш болды азыр. Қиын жана Болот Улазим жаза мамыға жөнөтүлдү. Жана жерден еңіп алған ойыншы Бақай Сұлтанұлы. Бақай Сұлтанұлы атандаштарының тайғазанына бет алып бара жатқан кезі бирок қорғануда. Азыр өзгөчө деңгээлде ойношу керек болады. Қалған командасы жоқ. Жана Улак тайғазанда 7-4 есебин Бақай Сұлтанұлы қаттап қойды. Беттештің бүтөріне тура 10 минут уақыт бар. Бүгін Бақай чабуулга чыгуусудағы залымдарды ишке ашыруусу жана ошондой эле жекедеги оюну өтө күчтүү болду. Командасын алдыға сөрөгөн ойынчу болду деп айтып өтсөк та болот. Бакайды 7-4 есебин жаш күч командасы каттап олтурат. Кабыланда 9 мүнөттөй убакыт бар. Жана аларга 3 улак керек. Азыр жекеде Бекзат Асанов ылды 2 замат улакты еліп алды. Тақымға басуға жетишип азыр эми алдыға жол издейт. Жақшы мүмкіншілік бар. 2 ойынчу эсепти өзгөртүүдө 7-5. Эсеп 7-5. Тилек Айыпуулу эсепти өзгөрттү. Тилек Айыпуулу ага Эрмек Абдуталипуулу жардамдашкан. Эсеп 7-5-ке айланды. 12 минут соңына чыкты. 8 минутанын ичинде Кабылган командасы 2 улакты ыргыта алабы. Ошол башкы суроо. Ойын өтө кызыктуу деңгээлде жүрүүдө. Чындыгында кезек-кезектешип командалар өзгөчөлөнүп жаткан мезгили. Азыр
Колдон улақты Кумарбек Бақытбек уулу түшүрүп жиберди. Асман менен жакшы эле чабуулун баштаган болчу. Азыр Кабыланда жакшы мүмкүнчүлүк бар. Кабылан оюнчулары аутка чыгып кетпейби? Дагы да болсо талаа чегинде жакшы мүмкүнчүлүк бар ыргытууга. Жана эсеп сандары Азамат. Эсеп сандары 7-6 Кабыландын курамындагы Аскат Кеңешбек уулу. Аскат Кеңешбек уулу эсепти өзгөрттү. Азамат чындыгында командасына үмүттү кайтарып келди десек болот. 7-6 эсебин каттап койду. Кабылан командасынын оюнчусу Аскат өзгөчө чеберчиликти көрсөттү. Аутка чыкпастан мыкты оюнун тартуулап койду десек болот. Дагы да болсо 7 мүнөт убакыт бар жана Кабылан командасы эсепти теңеп кетиши мүмкүн. Албетте жаш күч атаандаштарына каршы мыкты оюнун көрсөтүүдө, бирок ошол эле учурда чабуулдарды өткөрүп коюп жатат. Мүмкүнчүлүктү берип ойноп жатат десек да туура болот. Болгону бир улак айырмасы бар. Жеке индивидуалдык чеберчилик менен гана Кабылан командасынын оюнчулары өздөрүн көрсөтүүдө. Ал учурда жаш күч оюнчусу азыр Тайгазандан Азамат чындыгында Бакай Султан уулу бүгүн өзгөчө бир фантастикалык оюнун көрсөтүүдө. Бул оюнчу чындыгында канча аралык Тайгазандан алыс бара жаткан азыр байкасаңыздар. Ошол эле мезгилде чоң ылдамдыкта бара жаткан жана 11-чи катар санда ойногон Бакай Султан уулу бүгүн чындыгында жылдызы жанып турган мезгили. Кайрадан эки улак айырмачылыгы катталып калды. 5 мүнөттөй гана убакыт бар. Кабылан командасы жетишеби. Өтө кызыктуу оюнду бизге тартуулап жатат. Бул эки команда Тынчтык Садырбек уулу Тайвань аргымагы менен Тайгазанга жакындап барууда жана оюнчулардын командалаштарынын жардамы керек, антпесе оңой болбойт. Азыр ыргытууга мүмкүнчүлүк жок. Коргонууда жаш күч оюнчулары бар. Жана Кабыландын курамындагы Тынчтык Садырбек уулу аракетин көрүп жаткан кези, бирок жанына командалаштары жолой албай жатат. Эрмек Абдыталип уулу жүгөндөн кармап атаандашты алыстаткысы келдиби? Коргонууда активдүү жаш күч командасы. Алар абалдын курчтугун байкап турат, ошого байланыштуу кое бербеш керек экендигин туура баамдап турган кези. Азыр атаандаштарынан жаш күч улакты жулуп ала элек. Өткөрүп берүү жасалган. Болот уулу Азим улакты такымга алды. Болот уулу Азим ыргытууга жол издейт. 4 мүнөт убакыт бар. Команда жетишеби? 4 мүнөттүн ичинде мындай оюн менен жетишип калса болчудай. Чындыгында 3 оюнчу бири-бирине азыр жанаша келе турган болсо ыргыт коюуга жол издеп табышы да ыктымал. Улак Тайгазандын кырында, бирок жаш күч командасы атаандаштарынан тартып алды. Эми каршы чабуулду уюштуруу аракетин жасайт. Адилет Мамасали уулу Найман менен оюн жүргүзүүдө. Болгону 3 мүнөт убакыт бар жана жекеден азыр Кабылан командасы жеңип алууга аракетин жасайт. Ал эми жаш күч болушунча убакытты созуш керек. Анткени алар оңой жерлерден
улақты салдырып қойып жатқан. Ал мезгілде жаш күч командасынан жаза мамға кетірілген ойыншы бар. Қауланда мүмкіншілік жаралды. Мұндай учурдан пайдаланышы керек пе жоқ? Жаза мамда ойыншы азыр жоқ. Чындығында толық құрам менен ойын көрсөтүүдө жаш күч командасы болгону алмашуу жасалган болчу. Ал учурда дагы да болсо Бакай Султан уулу улакты кармап жүргөн өткөрүп берүүнү ишке ашырды. Кумарбек Бактбек уулуна Каулан командасы чындыгында бүгүн жакшы оюнун көрсөтө алды. 8-6. 2 минутка жетпеген убакыт ичинде эки улактар кытышы керек болот. Бул өтө оор тапшырма, андыктан чоң байкайлы. 18 минутта 33 секунда. Менимче жетишпей калды. Анткени убакыт дагы аягына чыгып бара жаткан кезде Бакай Султан уулу бүгүнкү беттеште менимче эң мыкты оюнчу. Анын салымдары, жекеме-жекедеги иш аракеттери команданын оюнун бир топ аныктап жатты. Тактап айтсам, бул оюнчу командасына 3 улакты алып келди бүгүн. 3 салымды салып кое алган. Жаш күч командасы турнирдик жадвал боюнча өз жолун улайт жана Бакай Султан уулу акыркы чекитти коюп коюуга даяр. Бул оюнчунун ыргыткан улактары чындыгында азамат. Сөз жок. 9-6 эсебин Бакай Султан уулу каттап койду. 4-чү улагын ыргытты. Бул улакчы чындыгында эң бир күчтүү командаларга каршы чечүүчү оюндарда менимче өзүн көрсөтө ала турган оюнчу. Андыктан кийинки оюндарга даярданат. Ал эми жаш күч тактап айтсак, Каулан командасы кийинки мелдештерге аракетин көрүшү керек. Бул жолкусунда кайрадан эле баштапкы стадияда турнирден четтеп калды. Жаш күч командасын биз жеңиш менен куттуктайбыз. КТРК спорт каналы менен бир голуңуздар. Алдыда дагы да болсо кызыктуу оюндар бар. Төш булак жана Суу Самыр командаларынын ортосундагы беттеште чогуу көрмөкчүбүз.
аттанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн кадам баскын көкбөрүгө салым кошкун көтөрүү эң тоскун каршы чыккан затты укугуң жок өткөрүү жүрөккө жаккан оюн азыр эле беттеш болуп өттү.